кыздарыбыз жөнүндө сөз кылабыз. Эгер сиздин кичинекей кызыңыз, чоңоюп калган кызыңыз болгон болсо, анда ага айтыла турган маанилүү сөздөр бар. Ошол сөздөр жөнүндө сүйлөшөлү бүгүн. Ата эне менен кыздын ортосундагы ишеним кыздын бактылуу келечегинин негизи болуп саналат да. Ошондуктан бул ишенимди биз дайыма пайда кылышыбыз керек, ишенимди жоготуп албашыбыз керек. Эң эле негизгиси, апа, сен мага ишенсең болот кызым деген сөздү айтыш керек. Кыздын алдында апанын авторитети дайыма жогору болуш керек. Эгер апа авторитетин жоготуп алган болсо, анда кыздын да жашоосунда, апанын да жашоосунда бир көйгөйлөр пайда болот. Ошондуктан балдардын алдында өзүңүздү кемсинтип, мен жаманмын, же мен ушуну кыла албай калдым, же бир нерселерди сөз берип коюп, сөзүңүздө турбай койбоңуз. Өзүңүздүн кылам деген ишиңизди кылбай койбоңуз. Андан сырткары, кээ бирлер өзүн кемсинте берет го. Ой, мен акмак ушундай кылып койдум, мен туура эмес кылып койдум деген сөздөрдү айтпаңыз. Жүдөп, бир сөздүн мааниси жок эле күңкүлдөй бергениңиз болбойт да. Маанилүү мындай тактаана кылып талап кылганды билиңиз, сөздөрүңүздүн дагы мындай маанилүү кылып сүйлөңүз да. Кыз энесине ишениш керек, сөзсүз түрдө. Анткени ал кызды эң жакшы түшүнө алган адам эне. Албетте, багы дос болом деген жакшы, бирок дос болом деп бир отоло дос болуп албаш керек. Анткени кыз бала дос кайсы бир убакта сатып кетерин билет. Себеби өзү достошуп көрдү да. Ошондуктан апасы дагы өзүн дос катары сездирип алган болсо, апасына сырын айтыш керекпи, ишениш керекпи, же дагы сатып кетпейби досторуна окшоп деген бир күмөн саноо пайда болуп калбаш керек да. Кыз энелик колдоону сезиш керек. Сиз энелик сезимди кетирбешиңиз керек. Бир отоло дос болом депчи. Мен да апам дайыма айтчу, мага ишен кызым, кандай гана сенде суроолор жаралбасын, мага айт деп. Мен сенин сырдашың болом деп айтчу да, дайыма апам менен өзү сырдашчумун. Ушул нерсени айтып турсаңыздар, кыз апама сырымды айтсам болот экен деп сиздерге болгон ишеними күчөйт апалар. Сизге кызыңыз бир маанилүү сырларын, жашыруун тажрыйбаларын тапшырат, айтат, сүйлөшөт. Бул жерде баланын канча жашта экендиги маанилүү эмес да. 5 жашта болсо, 5 жаштагы кызыңыздын сырын катыңыз. Ошол 5 жаштагы кызыңыз сизге сыр деп айткан сөзүн кызыңыздын көбүнчө атасына айтып койбоңуз, чоң энесине айтып койбоңуз. Кызыңыз турган болсо, ал нерсени айтпаганга аракет кылыңыз да, сырды сактаганга аракет кылыңыз. Чоң болсо 25-те же 5 жаштагы эч кандай айырмасы жок да. Ишеним бул ичке көзгө көрүнбөгөн жип деп айтсак болот. Ал жипти аярлаңыз деп айтат элем. Себеби жипти үзүп алыш аябай оңой, кайта аларды бириктирүү кыйын болуп калат апалар. Ошондуктан аябай аяр мамиле кылыңыз. Андан кийин аталар, сен жакшынакайсың кызым, сен жылдыздуусуң, сулуусуң кызым деп айтып туруш керек. Көптөгөн аталар жумшак сүйлөшүүнү, кызды эркелетүүнү туура эмес деп эсептеп, апаларына гана таштап коюшат экен да. Бул туура эмес. Атасы кыздын жашоосундагы биринчи эркек болгон үчүн, кыз башка эркектерди тааныш үчүн атасынын мамилеси керек болот да. Бул жердечи атасы кандай таасир калтырса кызга, кыз кийин деле ошондой таасирлене берет да. Ошондуктан ата кызынын дайыма жашоосунда аралашып, жакын болуп, кыз менен анын сулуулугун белгилеп, суктануусун билдирүүдөн тартынбаш керек да, аталарчы. Кыздарга өзүн ишенимдүү сезген сөздөрдү айтып туруш керек, маектешип туруш керек. Аталар кызыңызды бала кезиненби, чоңоюп калса дагы майрамдарда ар кандай бир учурлар кездешет го, жан көйнөк алганда, жан кийим алганда дегендейчи. Ошол учурда дайыма ушул сөздөр менен эркелетиңиз. О, кызым, менин кызым жакшынакай, баардык кийим жарашат, менин кызым сулуусуң деген сөздөрдү айтып турушуңуз керек да. Чоңоюп калса да, кичине болуп калат, кичине мезгилинде дагычы. Ушул сөз менен кыз бактылуу кыз болуп, чоңойгондо дагы жашоодон жакшы жар тандайт да. Жар тандоодо дагы адашпайт. Атасынын мамилеси жакшы болгон болсочу. Андан кийин ата менен апа экөө тең. Мен сени абдан жакшы көрөм кызым деп айтып туруш керек.
бул мындай көп кетпейт, эркелеп кетпейт бул сөздөр мененчи. Кээ бирлер коркот экен да, өтө эле ашыкча эркелеп кетсечи депчи. Мен сени абдан жакшы көрөм кызым деген сөз кызды эркелетип кетирбейт. Эркелетүүдөн коркпоңуз апалар. Бул сөздөр кыздын бактылуу келечегинин негизи болуп саналат. Кыздын кандай жагдай болбосун, бул өзүнүн сүйүктүү экенин билиши керек, сезиши керек. Бул кыздын жашоосуна аябай жакшы жардам берет да. Кыздын ачуусу келиши мүмкүн, таарынышы мүмкүн, сизди кыжыртанда турган бир чала иштерди кылып коюшу мүмкүн да. Ошол учурда дагы сиз кылган иштерин туура эмес экенин айтасыз. Ошол учурда да кыз артында күчтүү тылды сезип, билип, мен булар баары бир жакшы көрөт, канча ушса дагы деген бир сезим болуш керек. Ошондо кыз ар кандай бир кыйынчылыктарга туруштук бере алат жашоосундачы. Андан кийин атасы дагы мен сенин атаң болгонуң үчүн бактылуумун. Менин кызым болгонуң үчүн сыймыктанам сен менен деген сөздөрдү айтып туруш керек да. Атанын негизги милдети кызына алардын мамилеси канчалык маанилүү экендигин көрсөтүү да. Кызга жок дегенде бир күндө бир 2-3 жолу сен жакшынакайсың кызым, мен сени жакшы көрөм, мен сенин атаң болгонуң үчүн сыймыктанам деген сөздөрдү айтып туруш керек да. Атасы кызына мындай айтып туруш керек да. Кызына эң керектүү бул Аллахтын берген кымбат белегисиң деген нерсени баса белгилеп кетиш керек да. Менин эң кымбат адамымсың, мен дүйнөдөгү эң жакын адамымсың деген сөздөрдү айтып кыз сезиш керек да, ушуну жакындыктычы. Кыз бала ошондо өзүнүн баасын билип, сезимдерин түшүнүп чоңоет да. Мындай ишеним ага күч берет. Жашоосунда көптөгөн бир тоскоолдуктар болот да, кичинекей болобу, чоңойсо делечи, ошол тоскоолдуктар менен күрөшүүгө жардам берет. Эч кандай мындай кыйналып, өзүнүн сезимдерин түшүнбөй отуруп калган убактар болбойт да, тез эле жеңип кетет да, кандай учур болбосунчу. Апасы болсо эмоцияңды айтуудан тартынба кызым, мен сени дайыма колдойм деген сөздү айтып туруш керек. Сезимдер бул ар бир адамдын жашоосунун бир ажырагыс бөлүгү болуп саналат да. Биз ушу сезимдерди эле ажыратып беребиз да, ушу таарынычын жок кылам же ыйлаганын жок кылам деп эле аракет кыла беребиз да. Кээде чоңдор ата-энелер балдарды бир туура эмес эмоциялар үчүн уят кылышат да. Мисалы, ыйлап койдуң, сен уят депчи, сен ачууланып койдуң, уят деген сыяктуу уят кылышат да. Энелер кыздарына мындай, сен назик болушуң керек, сен кызсың да, сен деген кызсың да, татынакай болушуң керек. Бут кийимин булгап алса делечи, сен деген кызсың да, сен деген мындай тыкан болушуң керек. Юбкасын бир ылайык болсо да ушундай айтып бергенде, кыздар мен деген кызмын да, мага мындай кылганга болбойт, өзүнө тыюу салып баштайт да. Ыйлаганга болбойт, сен деген кызсың да деген сыяктуу сөздөрдү көргөн болсо, кийин өзүн кордогонго уруксат берет да. Себеби мен деген кызмын да, мен боло берет, мага кордоло берейин деген сыяктуучу сезимдерди калтырбашыбыз керек апалар. Ар бир адамдын сезими толугу менен бул табигый экендигин биз түшүнүшүбүз керек апалар. Ушул нерсени түшүнбөй жатабыз да. Негизи эле кыздардын эмес, адамдардын сезимдерин басууга болбойт, балдарыбыздын сезимдерин басууга болбойт. Анткени бул жүрүм турум биздин баса берсекчи, баса берген жүрүм турум түнт болуп кетет, кылык жарогун өзгөртөт, бала жабылып калышы мүмкүн, түнт болуп ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн, жашыруун бир терс көрүнүштөр байкалышы мүмкүн, билинбеген агрессиясы, орой болуп, башка адамдарга мындай агрессивдүү болуп кетиши мүмкүн, сүйлөбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн балаңыздын сезимдерин кабыл алып, аларды бөлүшкөнүңүз зарыл. Балаңызга анда эмоцияны сезүүгө укугу бар деп билиңиз. Өзүнө да айтыңыз, сен ушул бар сезимдерди сезүүгө сен укугуң бар деген деп балага түшүндүрүңүз да, апалар. Анан кийин атасы кел сүйлөшөлү кызым деп айтып туруш керек. Бул жерде кызы эмне жөнүндө сүйлөшкүсү келгени маанилүү эмес. Атасы да эмне жөнүндө сүйлөшкүсү келгени маанилүү эмес. Жок, мына кел сүйлөшөлүчү кызым деген сөз өзү маанилүү да. Негизги нерсе бул жердечи, апалар, аталар, кыздын жашоосунда чын жүрөктөн катышуусун көрсөтүү болуп саналат да. Бул жердечи мен кызымдын жашоосуна катышып жатам. Кызы дагы мен жашоомдо атам бар дегенди түшүндүрөт да. Сүйлөшөбүз биз депчи. Мындай жөн эле кээде кыздар сүйлөшкүсү келип калат да атасы мененчи. Жөн эле сөздөр мененчи. Атага кеңеш алгысы келеттир, бир нерселерди айтып бергиси келеттир.
кызы анча сүйлөсө дагы атасы демилгени колго алыш керек. Апалар, буларга сиздер себепчи болуп бериңиздер. Сөзсүз айта турган бир сөздөр чыгат ошол убактачы. Бир кружка ысык чай үстүндө баарлашуу, бир бал муздак үчүн кафеге барып сүйлөшүү атасы менен, атайын кыздар ушундай бир чыгып туруш керек, сүйлөшүп туруш керек. Атасы менен купуя сүйлөшүүлөр алардын мамилесинин туура бир түрүн калыптандырат да. Андан кийин өзүнүн турмуштук тажрыйбалары менен бөлүшөт атасы кээде. Ошол нерселер баягындай кызга маанилүү бир турмуштук сабактарды алганга жардам берет да, экөөнүн сүйлөшүүсүчү. Ошондуктан сиздер атасы менен кызынын сүйлөшкөнгө дагы мындай себепчи болуп бериңиздер, айтып түшүндүрүңүздөр жолдошторуңуздарга, кызым менен сүйлөшүп тур депчи, ушундай сөздөрдү айтып турушуң керек экен деп. Же ушул видеону жөнөтүп койсоңуздар дагы болот. Андан сырткары бул видеолор менин YouTube каналымда жүктөлөт. Каттала элек болсоңуздар подписацияны басып катталып коюңуздар, оюңуздарды бөлүшүп комментарий жазып туруңуздар. Менин видеолорум астыңыздардан чыгып туруш үчүн сөзсүз подписация болушуңуздар керек. Бардыгыңыздар менен коштошом, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.